Қазақстан президенті Нью-Йорктогы БООнун башкы ассамблеясынын 80-сессиясында сүйлөп жатып БООну реформалоого чакырды. Өзгөрүп жаткан дүйнөдө бул стратегиялык зарылчылыкка айланды. Касым-Жомарт Токаевдин пикиринде БООну жаңылоо боюнча аракеттердин борбордук элементи коопсуздук кеңешин реформалоо болушу керек. Азиянын, Африканын, Латын Америкасынын ири мамлекеттери коопсуздук кеңешинде ротациялык негизде көрсөтүлүшү керек. Мындан тышкары уюмдун негизги структурасында орто державалардын дагы үнү күчөтүлүшү кажет. Ошондой эле Касым-Жомарт Токаев БООнун уставынын эскерген жоболорун кайра карап чыгууга чакырды. The world needs a new consensus based on trust, inclusiveness. Дүйнөгө ишенимге, ачыктыкка жана жалпы жоопкерчиликке негизделген жаңы консенсус керек. Мисалы, уставдын душман мамлекеттерге тиешелүү жоболору Экинчи дүйнөлүк согуштун тарыхый мурасы болуп саналат. Жана эл аралык коомчулуктун басымдуу көпчүлүгү тарабынан эскерген деп таанылган. Ошондуктан уставды кайра карап чыгуу маселесин олуттуу талкуулоо убактысы келди. For all these reasons, it's time to have a serious conversation about Charter review. Албетте, Казакстан ядролук державалардын ортосунда жогорку деңгээлдеги диалогду кайра жандандырууну жана өзөктүк куралды колдонуу коркунучун азайтууну активдештирүүнү колдойт. Kazakhstan is ready to host a new dialogue. Казакстан ядролук куралсыздануу жана аны жайылтпоо боюнча жаңы диалогду кабыл алууга даяр. Биз өзөктүк куралды жайылтпоо келишимин бекемдей турган жана ядролук сыноолорго жалпы тыюу салуу келишимин ишке ашырууда өнүгүүгө жетише турган бейформал, ар тараптуу талкууларга көңүл бурулабыз. Ошондой эле биз биологиялык коопсуздук боюнча эл аралык агенттикти түзүү боюнча сунушубузду ишке ашырууга чакырабыз. International Agency for Biological Safety and Security. Дипломатия күчөтүүнүн ордуна жана диалог күчтүн ордуна Казакстандын президенти Украина Газа жакынкы чыгыш жөнүндө сөз кылып жатып далушуга басым жасады. Бул жерде дипломатия гана эмес, тынч жарандарды коргоо, гуманитардык колдоо, ошондой эле БООнун борбордук ролу менен эки мамлекеттин чогуу жашоосунун негизинде чечим кабыл алууда маанилүү. Дипломатиялык жөнгө салууну мисал катары АКШнын президентинин ортомчулугу менен Азербайжан менен Армениянын ортосундагы мамилелерди нормалдаштырууну айтса болот. Буга дагы бир далил катары күч туруктуулукта, кызматташтыкта жана өнүгүүдө. Today, Central Asia is demonstrating a renewed sense of unity and mutual trust. Бүгүн Борбор Азия биримдиктин жана өз ара ишенимдин жаңы үлгүсүн көрсөтүп, эл аралык тынчтыктын жана өнүгүүнүн активдүү катышуучусу болууда. Борбор Азия бештиги кызматташтыкты чыңдап, аймактык тилектештик өнүгүү жана коопсуздук үчүн күчтүү күч боло аларын далилдөөдө. Бул биздин аймакка негизги глобалдык өнөктөштөр менен Борбор Азия плюс уникалдуу форматында диалог жүргүзүүгө мүмкүндүк берди. This has enabled our region to engage key global partners in the unique Central Asia Plus dialogue format. Мамлекет башчысы климаттын өзгөрүшү маселесинде көтөрдү. Ал башкы ассамблеяга Чыңгыран айынын 22-си эл аралык планетаны жашылдандыруу күнү деп жарыялоо тууралуу резолюция кабыл алууну сунуштады. Касым-Жомарт Токаев ошондой эле өлкөнүн саясаттагы, экономикадагы, энергетикадагы жана санариптештирүүдөгү негизги демилгелерин белгиледи. Президент Казакстанда ачык айкындуулукка, мыйзам үстөмдүгүнө жана жарандыктын укуктарын коргоого негизделген саясий системаны өркүндөтүү, инвестициялар жана эл аралык кызматташтык үчүн жагымдуу шарттарды түзөөрүн белгиледи.